Анан бүгүнкү күнү сахар менен ооруган биздин жарандарыбызга инсулин жок, кымбат, Казакстандан башка мамлекеттерден алып келип атат. Сахар менен ооруп аткан жарандардай мамлекет камсыз кыласыздар. Урматтуу Тазабек Икрамович, чынында эле инсулин боюнча проблема болгон. Анткени февраль айында, марттын башында ошол тендер жарыяланып, ал ошол жанагы чет өлкөлүк валюталардын кризисине келип калган. Анан заявкалар менен кайрылбай. Бирок азыркы күндө тендер болду, партия келди, инсулин азыркы учурда уже жетип калды бүт жерлерге. Бирок биз дагы аны өкмөт башчынын тапшырмасы менен азыр аны сатып алуу, анан таркатуу боюнча өзгөртүүлөр киргизилди. Буюрса, мындай көрүнүштөр кайталанбаш кылганга биз сабак алдык. Урматтуу Тазабек Икрамович, мындан ары фонд обязательного страхования түздөн түз инсулинди Франциядан же болбосо Россиядын өзүнөн сатып алат. Эки завод бар экен. Биз азыр бүт механизмдин баарын иштеп чыктык. Тендери жок, түз сатып ала турган механизмди ишке киргизип атабыз. Мына бүгүнкү күнү дагы ошо акчасы жок, мамлекет жактан жардам бериле турган инсулин жок болуп атат. Бул оору өтө. Жооп бересиздерби? Азыр келген деп атат, эртең менен тактап туруп беребиз. Канча келген, кимдерге тарала баштады. Февралда жанагындай окуя болуп кетип, бүт платеждун баары токтоп калды да бизде.